Birinciden бүткүл ааламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгыны Аллах Таала түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Ушундай улуу болгон Аллах сиз биздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Жана Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү ачык айтты: "Вала ин шакарутум ла азиданнакум." Эгерде силерге берилинген нерсеге силер шүгүрчүлүк кыла турган болсоңор, анда мен силерге сөзсүз көйүтүп берем деди. Ошондон урматтуу Насихат радиосунун угуучулар, сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле мен Бактияр Шарапов, алхамдулилла, бушул жаңы жылда 2022 жылдын 5-күнүндө кайрадан сиздер менен жолугуп отурганыбызга Аллах Таалага чексеген мактоолорду айтабыз, жана пайгамбарыбызга салават жана саламдарды айтабыз. Бүгүнкү сабагыбызда мына ушул шүгүрчүлүк туурасында сөз кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Албетте туугандарга айтсаңыздар, биздин жыштык 90 жана 9 жыштыгындабыз. Урматтуу туугандар, жана кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерибиз болот, аларга дагы берсеңиздер болот. Андан кийин урматтуу тууган, албетте бүгүн бизде жакшы сөзүбүз бар. Ата бабабыздан калган той болот, тойдун эртеси дагы болот дегендей, чынында эле жаңы жыл дагы болду. Анын эртеси дагы болду. Өлбөгөн жан үчүн мына ошентип 2022 жылдын 5-күнүн дагы бүгүн жашап койдук. Бул күн кетти. Эми бар нерсеге шүгүрчүлүк кылып урматтууган, канчалык мурдагы жылы 2021 жылы канчалык ийгиликке жеттиңиз, шүгүрчүлүк кылсаңыз, бул жылы Аллах Таала дагын көбөйтүп берет. Канчалык ийгиликке жетпей калдыңыз, тооба кыла турган болсоңуз, Аллах Таала эми урматтууган ошол ийгиликтерге жетүүгө толук мүмкүнчүлүк берет. Мына ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтат: "Вала ин шакарутум ла азиданнакум." Эгерде силер ар бириң кандай абалда болбосун, бар нерсеге жеткен ийгилигиңе шүгүр кыла турган болсоң, мен сага сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Эгерде шүгүрчүлүк кылбасаңыз, наразычылык болсо, кайрадан эле мына ошол арыздануу, жек көрүү жок болуп атат, кымбат болуп атат, болбой жатат, кантем мен эл эле антып атат, эл эле мынтип атат, мен эле калып кетип атам деп арыздана бере турган болсоңуз, Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала ин кафартум инна азабла шадид." Эгер силер шүгүрчүлүк кылбасаңар, анда менин азабым өтө каттуу дейт. Эгер бар нерсеге шүгүрчүлүк кылбастан, балким арызданып, кайрадан дагы өзүңүздүн арыз муңуңузду айтып, бар нерсеге шүгүрчүлүк кылбасаңыз, Аллах Таала андан 5 бетер абалга түшүрүп коюуга кадыр зат. Аллах Таала андан 5 бетер абалга түшүрүп коя алат. Ошондуктан сиз ушул кыйналган абалыңыздан чыгып кетүүнү каалай турган болсоңуз, анда көбүрөөк шүгүрчүлүк кылыңыз. Албетте биз буга чейин жалпы сөздөрүбүздү имандууларга, муъмин мусулмандарга ошондой эле акыйкатты угам, акыйкатты мен талап кылам деген адамдарга айтып келгенбиз. Дагы айтабыз, мен эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан. Имандуулар, муъмин мусулмандар туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Ажибту ли амирил муъмин. Мен муъмин мусулмандын ишине ушунчалык таң калдым. Имандуу адамдын ишине, имандуу адамдын кылган амалына, жүргөн турумуна, жүрүш турумушуна ушунчалык таң калдым. Эмнеге? Амруху куллуху хайрун лаху. Себеби ал мусулмандын ар бир кылган иши, ар бир кылган абалы, ар бир жашап аткан күнү, көрүп жаткан күнү бардыгы ал адам үчүн жакшылык.
Ал адам үчүн жакшылык. Ин асабахы хайрун фашакара кана хайран лаху. Эгерде ошол имандуу адамга, эгер ошол мусулман адамга бир жакшылык келе турган болсо, шүгүрчүлүк кылат. Алхамдулилла, Алла берди. Мен эмес, мен эч ким эмеспиз. Мен эч ким эмесмин. Аллах Тааладан келди деп шүгүр кыла турган болсо, муну үчүн сооп жазылат. Вайн асабаху шаррун. Жок. Инсан ойлогондой эле боло бербейт. Адам баласы каалагандай эле боло бербейт. Аллах хасанатала берип дагы сынайт, алып дагы сынайт. Аллах хасанатала ар кандай сыноолорду бере турмат турган. Эми сизге бир аз сыноо келип калды, оор абал келип калды. Бирөөгө карыз болуп калган болушуңуз мүмкүн, же болбосо ала турган жериңизге, ала турган нерсеңизди ала албай калган болушу мүмкүн. Болуптур, жакыныңыздан ажырап калышыңыз мүмкүн. Деги ар кандай кырсык болушу мүмкүн урматтаган. Ошондой келип кала турган болсо, не кылат? Ага сабыр кылат. Кана хайраллаху. Ошол сабыр Алла мени сынап атат. Бул пендечилик ар бир инсандын башында бар. Бул боло турган нерсе. Алла мени канчалык деңгээлде экендигимди көргүсү келип атат деп сабыр кыла турган болсо, ага дагын сооп болот. Мусулмандын эч бир амалы текке кетпейт. Мусулман эч качан банкрот болбойт. Мына ошол амалына мен таң калдым деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Андыктан мени мусулман бир туугандарым, бардыгыбыз ар бир абалыбызга шүгүр кыла турган болсок, келген сыноолорго сабыр кыла турган болсок, анда сөзсүз Аллах Таала дагы сизге жакшылыгын көбөйтүп берет. Дагы сөзсүз сиз эмне кыласыз? Ийгиликтерге эртерээк жана оңойраак жетесиз. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу болосуз. Тескеринче, урматтуу менин бир тууганым, шүгүрчүлүк кылбасаңыз, шүгүрчүлүк кылбасаңыз, наразычылык боло бере турган болсо, Аллах Субхана Таала берген жакшылыгын дагы кайрадан алып кое берет. Ошондуктан ар бирөөбүз шүгүр кылууга үйрөнөлү. Ансыз деле өтө сонун заманда жашап атабыз. Алхамдулилла. Ооба, кымбатчылык дегениңиз менен урматтуу тууган, Аллах Субхана Таала мүмкүнчүлүк берди. Өткөн жылда 2021 жылдын акыры жагында мен айтып кеттим эле. Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе, мен умрага кетип жатам. Келгенден кийин Кудай буйрса, кайрадан түз эфирде, кайрадан сиздер менен маектешкенге даярмын дедим. Алхамдулилла, барып келдик. Ал жерде дагы дүйнө жүзүдөн болбосо дагы бир 16-17 мамлекеттен адамдар келип умрага келип Мекке Мадинада ибадатын кылып атат. Алар менен олтуруп сүйлөсөң, алар деле айтат, бизде деле кымбатчылык, азыр дүйнө жүзүндө деле кымбатчылык болуп атат. Биз деле ушундай көтөрүлдү деп. Керек болсо Меккенин өзүндө, Мадинанын өзүндө бензин, ошол эле күйүүчү майлар ушунчалык кымбаттаган урматтуу тууган. Алар шүгүр кылып эле отурат. Ансыз деле Алла Таала берип атат. Ооба, бир аз кымбаттады деп коюп элечи. Демек бул бардык жерде бар экен, бизде эле эмес экен. Ана экөө келип эле кымбатчылык болуп кетти, не болуп атат, антып атат, туята өлдүк. Жок, урматтуу тууган. Ары бери сафар кылыңыз. Сафарда пайгамбарыбыз айткан шифа бар деген. Нары бери чыгыңыз, урматтуу тууган. Муну колуңуздан келишинче жөө чыгасызбы, төө менен чыгасызбы, кандай болсо акыбалыңызга жараша ары жакты, бери жакты карап көрсөңүз, андан кийин сиз түшүнөсүз, урматтуу тууган. Андан кийин шүгүрчүлүк пайда болот. Бирок кантсе дагы бизде шүгүрчүлүк кылууга, толук урматтаган баш көтөрүп айтууга дагы деле бизде ушунчалык көп нерселерибиз бар экен, урматтаган. Ооба, кымбаттаты дегенибиз менен бүгүнкү күнү чайханалардан башыбыз чыкпай калды. Бүгүнкү күнү кымбатчылык болуп атат, тоята кантебиз дегени менен тойлордон бошобой калдык. Тойлору балким бизди тажатып бүттү. Кечеле тиги чакырды, эми бунусу чакырат экен, анан аркысы чакырат экен, тигиге мынча алып барсам, буга канча алып барам, мына ошолор балким бизди тажатты, урматтуу тууган. Демек, сиз бизге бардыгыбызга, эркекпизби, аялбызбы, жашпызбы, карыбызбы, шүгүр кылуудан башка эч кандай айла амалыбыз жок. Ошондуктан урматтуу менин бир туугандарым, дагы айтам, эгер шүгүр кыла турган болсок, Аллах Субхана Таала бардыгыбызга өзүнүн ийгилигини, өзүнүн жакшылыктарыны дагы көбөйтүп бергенге даяр. Бирок сиз шүгүр кылганга даярсызбы, даяр эмессизби? Маселе мына ошол жерде тура турматтууган. Андыктан бардыңыз, машалла, шүгүр кылайлы. Аллах Субхана Таала өлбөгөн жан үчүн ушундай деңгээлде жеткирди. Эми ийгиликке эртерээк жетем дей турган болсоңуз, сиз урматтуу тууган, абалыңыз кандай акыбалда болбосун, анысыга карабай туруп, дин жагынан өзүңүздөн жогорку жакты караңыз.
ийгиликке эртерээк жетесиз, шүгүрчүлүктү оңойраак кыласыз. Ал эми дүйнө жагынан өзүңүздөн ылдыйкыны караңыз, ийгиликке эртерээк жетесиз, бар нерсеге шүгүрчүлүк кыла аласыз, урматтуу. Мен эзелтен айтып келем. Бүгүнкү күнү ооба, борбордо жашап атасыз, шаарда жашап атасыз, кыйналып атасыз, түшүнүп атам, маршруткага таппай калган күнүңүз болуп атат, жаздырып койгон күнүңүз болуп атат. Бардыгыбыз бир эле чөйрөдө жашап атабыз, урматтуу. Ошондой болсо дагы шүгүрчүлүк кылыңыз. Кичине тоо кепечелик үйүңүз барбы, шүгүрчүлүк кылыңыз. Анткени канча адам бүгүнкү күнү үйү жок, квартирада жашап атат. Эшикти ачса эле жолго, чоң көчөгө чыгып кала турган квартирада жашап атат. Ошондой болсо дагы квартирада жашап атасызбы, шүгүрчүлүк кылыңыз. Канчалаган адамдар квартирага төлөй албай, урматтуу туган, сел саяк болуп көчөдө жүрөт. Алар менен сүйлөсөңүз, алар айтат: шүгүр дейт, курсагыбыз ток. Эптеп эле кыштан чыгып ала турган болсок, жер бети биздин үйүбүз, каалаган жерде жатып кете беребиз. Мына кышта гана бир аз суукта үшүп калышыбыз мүмкүн. Ушул эле бизди кыйнайт. Болбосом жашообуз эркин дейт, Мынаны караңыз, урматтуу туган. Мына ошондуктан сиз кантип анан шүгүрчүлүк кылбай калайлы. Ошондуктан, урматтуу туугандар, албетте биз дагы айтабыз, биз Насихат радиосунда 90,9 жыштыгында түз эфирдебиз. Андыктан, урматтуу туган, ар бирибизге кызыктырган суроолоруңуз болот болсо, бизге берсеңиз болот. Эми эң негизгиси шүгүрчүлүк. Караң, Муса алейхиссалам, Муса каламулла, Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Аллах Таалага кайрылып айтып атат: Аллахым, мана Адам алейхиссалам кантип сенин берген белектериңе шүгүрчүлүк кыла алат. Неге? Анткени Адам алейхиссаламды Аллах Таала өзү колу менен жаратты. Өзүнүн рухудан рух, жан берди. Жана бейиште жашатты. Ошондой эле жалпы периштелерди Адам атабызга сажда кылгыла деди. Аллах Таала Адам атабызга ушунчалык көп неамат, белектерди берди. Ушуну кантип шүгүрчүлүк кылат деген учурда Муса алейхиссаламга жооп катарында Аллах Таала айтып атат: "Я Муса, алима Адаму анна залика минни фахамидани алейхи факана залика шукран лима санаату илайхи." Муса, Адам атабыз, Адам алейхиссалам, мына ушул нерселердин бардыгын Алладан деп билди. Мен кыйын болгондугум үчүн, мен башты иштеткендигим үчүн, мен көбүрөөк окугандыгым үчүн, мен жетишкендигим үчүн, мен тырышчактыгым үчүн деген жок. Балким ушунун бардыгын Алла Таала мени жакшы көрүп, Алла Таала эмне кылды? Мага берди деп Аллах Таалага мактоо айтты. Алла, сага мактоолор болсун. Мени жок жерден жараттың, кычыраган күч бердиң, акыл эс бердиң, өңү түс бердиң, ушунчалык сулуулук бердиң. Алла, караңыз, мына ушундай колдорду берди, ачсаңыз ачыла турган, жумсаңыз жумула турган, ар бирин өзүнчө көтөрсөңүз көтөрүлө турган, ушундай колдорду бердиң, көрө турган, бардыгын сиватмай кылып чорни берди, бардыгын бирдей кылып көрсөтө турган көз бердиң. Алла, сен кылдың деп Аллахтан деп билди. Мына ошол мен берген нерсеге шүгүр кылган болуп эсептелет деди. Акыйкатта ар бирибизге Аллах субхана таала мына ушундай нерселерди берди. Андыктан шүгүр кылайлы, урматтуу туган. Мен ар дайым айтып келем, мына ошол бир эле чыпалагыңыз жок болсо, сиз бактылуулукту ушуга коймоксуз. Адамда чыпалагыңыз жок, калган адамдар бар экен, көрүп таң калмаксыз. Бергесең, мынан чыпалагы бар экен. Кана көрсөтсөң деп колун карап, чыпалагын карап, кандай бактылуусуң, чыпалагың бар сенде деп. Сен бир бактылуктун бардыгын чыпалакка коймоксуз ма туган. Бүгүнкү күнү алхамдулилlah мына ошол нерсе бар, кадырына жетпей жатабыз, шүгүрчүлүк кылбай жатабыз. Мына ошондон ар бирөөбүз бар нерсеге шүгүрчүлүк кыла турган болсок, толугу менен аракет кыла турган болсок, иншалла Аллах субхана таала дагы көбөйтүп бергенге, Аллах субхана таала дагы сизди ийгиликтерге жеткиргенге, Аллах таала дагы сизди бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу жашашыңызга Аллах таала сөзсүз жардам берет. Сөзсүз сиз ошол деңгээлге жете аласыз. Жете аласыз. Анан шүгүрчүлүк кылбастан ар кимге карап эле ананда машинасы бар, менде эмне жок, тигинде үйү бар, менде эмнеге жок, мында мунасы бар, менде эмне жок дей турган болсоңуз, андан беш бетер жок болуп кете бересиз. Мындай нерседен Алла сактасын. Ошондон бизге келген суроолорго жооп берип, калган сөздү улантабыз. Ассаламу алейкум. Аялымды казыркы дин курсуна жиберсем болобу? Көп болуп кетти го дейт.
көп болуп кетти. Ассаламу алейкум, аялымды казыркы казак туугандардан окшойт, дин курсуна жиберсем болобу, көп болуп кетти го. Ооба, дин курстарында урматтуу караңыз, тактаңыз. Чынында эле урматтуу бизде 4 мазхаб бар. İmam Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmad. Biz İmam Azam Hanafi mazhabında uzurma tutulan, uşul tarmakta, uşul bagıtта жүргөн адамдарды карап туруп берсеңиz жакшы болот. Анан ошол эле учурда мазхаб кармаган адамдар бар. Алардан алысыраак кылыңыз дагы. Мазхаб кармаган, машалла өзүнүн салтын дининен чыкпаган, толугу менен ошол күйөөңө баши, сен баш ишиң милдет деп айта турган, күйөөң сага мындай кылса деп акыйкатты айта турган адамдарга жибере турган болсоңуз өтө сонун болот. Биз үчүн көбөйгөнү жакшы. Эгер туура багытта боло турган болсо, чыныгы биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабында боло турган болсо, урматтуу тууган, анда алар канча көп болсо ошончолук жакшы болот. Себеби урматтуу тууган, күндөн күнгө өсүү пайда болот. Аларга жиберсеңиз өзүңүзгө дагы жакшы болот. Кара жоолук салынганга кандай карайсыз? Албетте урматтуу тууган, бул негизиден Мекке, Мадинадагы таква аялдардын бардыгы кара жоолук, кара паранжы салынат. Неге? Эркектердин көңүлүнү бурбаш үчүн. Бизде динден бир канча алыстап калдыкпы? Же дегеле динге көңүл бурбай калдыкпы? Караны бизде качан киет? Өлгөндө киет. Көктү качан киет? Өлгөндө киет. Дагы биз бул нерседен не болуп калдык? Чоочун көрүнүп калды. Бирок кап-кара кийинип бараткан болсо, чоочун көрүнүп калды бизгечи. Таң калана кара кийинип алыптыр. Ошондуктан ооба, элди дагы чочутпастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Яссиру ва ла туассиру, ва башширу ва ла тунаффиру." Силер жеңилдеткиле, оорулук кылбагыла, силер сүйүнүч кабар бергиле, үркүтпөгүлө, качырбагыла деген. Ошондуктан ооба, эгерде чынында эле элдин салт жактырбай турган болсо, саткалабай турган болсо, аны жоолукту кара жоолук салынбастан агы бар, кызылы бар, жашылы бар, же болбосо бир түсү жок эле, эч кимди бурбай турган, өңү жок эле бир нерселер бар. Ошолорду салып, авратыңызды жаап ала турган болсоңуз, бул толугу менен болот. Сиз фарызды аткарган болуп эсептелинесиз. Ошол эле учурда бир аял кара салынган болсо, аны дагы туура түшүнүү менен эле, машалла иманы көтөрүлүптүр. Машалла, жакшы ниет кылып турган болсоңуз, ага дагы пайда, сизге деле пайда. Бул эч кандай коркунучту алып келбей турган, негизи эч кандай үркүтпөй турган эле кадимкиле кара түстөгү чүпүрөк, кара түстөгү жоолук, кара түстөгү кийим болушу мүмкүн. Саламатсызбы? Китеп окусам эле тажап кетем, же болбогон нерседен баштап алып атамбы? Биринчи кайсыдан баштасам болот? Биринчи, урматтууган, фазаил соопторду айта турган, сизди кызыкты фазаил амал, тандалган хадис, мына ошол соопка кызыктыра турган китептерден баштаңыз. Сен эгерде жамаат менен намаз окуй турган болсоң, сага 25 эсе даража. Эгер аял боло турган болсоңуз, үйдө окусаңыз 27 даража болот. Күйөөңүз мечитте окуса 27 даража болот. Эгер күйөөңүз үйдө окуса, бир эле, аял мечитке барса, бир эле даража сооп болот. Эгерде 5 мал намазды калтырбай окуп турсаңыз, күнүгө, көлгө жуунуп тазаланып тургандай, денеңизде бир дагы кир калбайт, денеңизде бардык күнөөлөрүңүз кечирилет. Мына ушундай соопторду көбүрөөк окусаңыз, анан кызыгуу пайда болот. Чынында эле урматтуу тууган, бул китеп оңой нерсе эмес. Бардыгыбыз китеп окуганга аракет кылышыбыз керек. Алхамдулилла, бүгүнкү күнү канчалаган адамдарыбыз өздөрү китеп жазып, атайын бизди кызыктырып, ошолго жарыш уюштуруп, биздин пайдабыз үчүн да. Биздин пайдабыз. Биринчи орунга мындай, экинчи орунга мындай, үчүнчү орунга мындай орундарга чейин коюп берип, канчалаган соопка илешип жатат. Эми биз келип ошо таяр китепти окубасак, анда кандай адам болобуз? Ооба, урматтуу тууган, окуганыңызда тажап кетесиз, же бат эле уйкуңуз келип кетет. Мына ошондон фазилеттерин көргөн окуңуз. Эгер ким Куран жаттаган болсо, ага кыямат күнүндө ата энесине алтындан тажы кийгизилет. Ал эми жаттаган карыга эмне кийгизилет, эмне беришин каяктан, эмне деп ойлойсуңар деген мына ушундай көбүрөөк хадистерди. Пайгамбарыбыз айткан, силердин эң жакшыңар Куран үйрөнгөн жана үйрөткөн, мына ошогон жакшы фазилеттерин көбүрөөк окусаңыз, анан иншалла кызыгып кетесиз. Ачканда эле бул күнөөнү кылсаң дозокко түшөсүң, бир намазды каза кылган болсоң 80 жыл азапталасың дегенди окусаңыз, сиз эмес, мен деле окугум келбей калат. Себеби инсан булчу, бүткөн турбайынбы мен, болду, эми эмне болсом ошол болайын деп туруп тажап калат. Ошондой болбошлук үчүн сиз эң
birinci ошол фазаилама тандалган хадистерди окуй турган болсоңуз, иншалла Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет, калган китептерди окуп кете аласыз. Ассаламу алейкум бактыяр адамдар. Аллахым сизден ыраазы болсун. Сонун сабак өтүп жатасыз. Амин, амин, амин. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Аллах Таала сиздерден дагы ыраазы болсун. Албетте сиздер бар, анан биз бар. Сиздер талап кылгандыгы үчүн биз бир аз болсо дагы даярданып, билген нерсебизди айтып келе жатабыз. Буга эң чоң салымын кошкон сиздер. Албетте сиздерде талап бар, анан биз келебиз урматтан. Сиздер талап болбосоңуздар, биз дагы сиздерге окшогон кандимкил адамбыз. Мен деле тирилик кылып калайын, мен деле иштеп калайын, мен деле бутума туруп алайын, мен деле жакшыраак үйдө жашайын, мен деле жакшыраак кийин кийин деп туруп, биздин дагы эмне кылат? Нафсибиз ал нерсени каалайт. Бирок алхамдулилlah сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин талабыңыздар менен Алла мүмкүнчүлүк берип атат. Кудай буйрса, сиздер дуа кылып, талап кылып турсаңыздар, иншалла мен ниет кылдым, быйыл ошол 2022 жылды калтырбастан мүмкүн болушунча келип, ар жума ушул 3-күнү 7-ден 8-ге чейин билген нерсемди сиздер менен бөлүшүүгө мен толук бекем кылдым, бекем ниет кылдым, урматтуу тууган. Сиздер дагы дуа кылып туруңуздар. Ассаламу алейкум устаз. Үйлөнгөн күнү нике тойду ошол күнү өткөрүш керекпи? Кеч кирип кеткен болсо. Не дейт? Үйлөнгөн күнү нике тойду ошол күнү өткөрүш керекпи? Бул не деген сөз? Ассаламу алейкум устаз. Үйлөнгөн күнү нике тойду ошол күнү өткөрүш керекпи? Кеч кирип кеткен болсо. Сурооңузга түшүнбөдүм. Үйлөнгөндө өзү нике кыйган, ошол үйлөнгөн болот. Үйлөнгөнүңүз өзү нике кыйды болуп эсептелинет. Ал кеч кирип кетеби, башка болуп кетеби, айырмасы жок. Анан той өткөрүшүңүз шарт эмес. Албетте, урматтуу тууган, никеленип жаткан болсо, эмне кылат? Кошуналарды, жакын туугандарыны 5-6 чакырып туруп, мына ал жигит үйлөндү. Же мына ал кызыбыз турмушка чыкты. Эми буга жуучулукка келбегиле. Эми буга кызыкпагыла, мунун башы бош эмес деп туруп, жарыя кылып коюу гана. Анан той кылуу эч бир той шарт эмес. Эч бир той шарт эмес, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз. Мен намаз окуп жатканда Фатиха сүрөсүнүн аягына негедир эснейм. Бул жаман эмеспи? Албетте жаман нерсе, урматтуу тууган. Ошондон сиз эснегенде пайгамбарларды эстесеңиз, эснебей каласыз. Пайгамбарлар бирөөсү дагы эснеген эмес. Бул эснешлик негизи шайтандан, чүчкүрүшлүк Аллах Тааладан, урматтуу тууган. Чүчкүргөн жакшы нерсе, эснеген албетте шайтандан болот. Ошондон пайгамбарларды эстесеңиз, сиз эсиңизге түшүрүң. Пайгамбарлар бирөөсү дагы эснеген эмес. Пайгамбарларды ойлоңуз. Макулбу? Анан эснебей каласыз, Кудай буйрса. Саламатсызбы? Хижаб менен кафеге, тойго барса болобу? Албетте, урматтуу тууган, эң негизгиси аял заты көчөгө чыкканда ошол хижаб менен чыксын. Ошол эле учурда тойго барып алып туруп, анан хижаб менен кадимкидей эле жахилдерге окшоп алып туруп, бийлеп дикаладыган кылбасын ал жерде. Аны корудогон болуп эсептелинет. Урматтуу менин бир туугандарым, албетте биз сакал коебуз, биз эмне кылабыз? Хижаб кийебиз. Эмнеге ошол арам нерселерге не болсун, тосук болсун, арам нерседен тоссун деп турупчу. Эгер мына ал жок болсо, менде деле барып туруп дикаладыган кылганга, менде деле болот, урматтуу, менде деле нафси бар. Ушу сакал жок болсо, жоолук жок боло турган болсо, Алладан эч кандай айырмаң жок. Ошондуктан, урматтуу туугандар, негизиден тойго барганда, базарга барганда аял заты хижаб менен барсын. Хижаб деген сөз калган эркектерге өзүнүн кооздугуну, өзүнүн сулуулугуну көрсөтпөсүн. Албетте тойго барганда дагы, ресторанга, кафеге, тойго барганда аялдар менен отура турган болсо, эркектер менен отура турган болсо, мына ал шариятка ылайыктуу нерсе болот. Ошондон мен молдо башым менен чынында эле адамдар адал той кылыш кыйын, мындай кылыш өтө оор, мындай болбойт дегендиги үчүн 2,5 жыл ушул молдо башым менен тамада болуп иштеп, тойлорду апарып көрсөтүп бердим да. Манандай кыласыңар, манандай кыласыңар. Болду, эми ушинте бергиле. Алхамдулилlah, бүгүнкү эле ошол эле ырчы Майрамбек Осмонов айтсаңыз, сонун кылып не кылып өткөрүп берет. Ошол эле акындарыбыз бар, Идрис акыныбыз бар эле, ал эми четке чыгып кетти окуш үчүн. Алла Таала ийгилик берсе келет. Ошол эле Жеңиш
бек автомат акын деп коебуз. Ошол эле калган акындарды ушинтип өткөрүп бер десеңиз, алар тамада болуп туруп, сонун кылып өткөрүп бере алат. Калгандарыбыз бардыгыбыз тойлорубузду ушундай кылып өткөрүүнүн аракетин кылайлы. Себеби той берип атасыз, эркек дагы жегенде кадимкидей эркин отуруп жесин, тойго барды. Аял дагы отурганда кеңири отуруп жеп, ошол жерден чыксын. Себеби бизди аралаштырып салат, бири-биринин оозуна карайт, же чындап эле толук жей албайсың, курсагың ач, бир аз ооз тийип эле өзүнчө анан ачка калганбы, бул тамак көргөнбү дебесин дегендиктен гана ачкадан тойдон кете турматпаган канча тамактар ысыраф болуп кетет. Мына ошондуктан хижаб кийгендер ооба тойго бара берсин, бирок эркектер менен аралашпаса, музыка болгон жерде болбосо, музыка болгондо ойнобосо жакшыраак болор эле. Саламатсызбы? Хижаб менен кийинки суроо. Кандайсыздар? Менин түшүмө көп өзүмдүн өлүгүмдү жана мүрзөлөдү көрөм. Анан дагы мүрзөгө коюлган эстеликтер кире берет. Эмне кылсам болот? Түшүңүз түлкүнүн богу. Эч качан коркпоңуз. Албетте өзүңүз дем салып жатыңыз. Уктаганда өзүңүзгө дем салып жатыңыз. Анан ошол түштү көргөн болсо, түштүн дуасын окуңуз. Түштүн дуасы: Я Аллахым, мени шайтандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан сактагын деп дуа кылыңыз. Кудай буйрса, булар мындай түштөрдү көрбөй каласыз, түш көргөнгө дагы жетишпей каласыз. Мен таң кала берем да адамдаргачы, түш көргөн ушунчалык бекерчисизби? Түш көрдүм десе эле таң калып, кантип сен түш көргөнгө жетишесиң да? Түш көргөнгө, ооба, түш көргөн жакшы нерсе, урматтуу тууган. Түшүңдө бейишти көрсөң, түшүндө сахабаларды көрсөң, түшүндө пайгамбарларды көрсөң, түшүндө Аллахты көрсөң, түшүндө дин менетин көрүп дават кылып жүрсөң, өтө сонун нерсе. Ошондон түш жөнүндө айткандык үчүн, урматтуу туугандар, эскертүү. Биздин устаздарыбыз, биздин аалымдарыбыз, биздин илимдүүлөрүбүз элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ушунчалык күйгөндүктөн күндүзү дагы мээнет кылат. Түнкүсүн дагы бир аз уктап туруп, түндө туруп алып, ыйлап дуа кылат. Сиздин тирүү жүргөнүңүздө дагы эгер таанып көрүп жүрбөсө, отурган жерде дават кылат. Тааныбай, жетпей, алыста калган же алысыраак калган болсоңуз, керек болсо түшүңүзгө кирип дагы дават кылат. Намазыңды башта, мына жаманыңды ташта деп, керек болсо түшүңүзгө кирип дагы дават кылат. Качан сизде талап боло турган болсо, качан сиздин жүрөгүңүз таза боло турган болсо, урматтуу тууган. Бул акыйкат нерсе, бул бар нерсе. Мына ошондуктан ар бирөөбүз не кылайлы? Өзүбүздү таза кармайлы, жатарда дуаларды окуп жатайлы. Эгер жаман түш көрсөңүз, анын дуасыны кылыңыз. Жакшы түш көрсөңүз, мунун дагы дуасыны кылыңыз. Ар биринин өзүнүн дуасы бар, урматтуу тууган. Ошону кылбагандыгыбыз үчүн андан кийин биз ар нерседен кыйнала беребиз. Аллах таала мындай кыйынчылыктардан өзү чыгарган болсун. Кандайсыздар? Менин түшүмө кийинки суроо болсо берип койсоңуздар жакшы болот. Эгер жок боло турган болсо, урматтуу тууган, акыйкатта түш менен негизи эч кандай нерсе чечилбейт. Бирок инсан таза боло турган болсо, албетте Аллах Субхана таала жакшы нерсени берет, кандай эле сахабаларга, пайгамбардын досторуга берген сыяктуу. Саламатсызбы? Жолдошум менен мамилебиз келишпейт. 50ден ашканда ажырашкандан уялып бирге жашайбыз. Жакындашпай ушинтип жашай берсек шариатта туура келеби? Жок, урматтуу тууган. Я Аллах, Аллах таала өзү ийгилик берсин. Эми 50ден ашканда ооба, турмуш өткөндө мен өзүм келинчеге мен отурсам, бизде деле болот да эмичи. Бир аз ал деле тарынгансып, огороддун аркы башына отуруп алды, мен берки башында отурсам, Аллахтан болуп бирөө телефон чалып калды да. Телефон чалып 68ге кирген апа экен. 68ге кирген апа экен. Ал дагы чалы менен, абышкасы менен урушуп кетиптир. Азыр кетип калсам болобу дейт. Каяка кетесиз 60га келгенде? Десем, кызымдын үйүгө барам, анан ошол жактан небелеремди карап турсам, өзүгө келип калабы дейт. Анан боло берет, бирок азыр айтып кеттиң, айтпай жөнүнө тарынып кетип калганда эми болбойт. Себеби эркектин уруксатсыз көчөгө чыгып кеткенде болбойт. Андан кийин урматтуу тууган, урматтуу эжекем, сиз тапшырганда нафсиңизди мен тапшырдым деп эки адам күбөлүк берген, абыл кабыл кылдым деген. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, эркек аялыны чакырганда кел дегенде барыш керек, урматтуу тууган. Ал менен шариат иши болуш керек деген сөз. Ооба, карыды ал деле каалабай калды, бул деле каалабай калды. Сен наракта жата бер, мен мынакта жата берем деп турган болсо, анда ыраазы боло турган болсо, эч нерсе эмес. Ошентип жатсаңыздар боло берет. Бирок каарыганда эми, урматтуу тууган, биздин ата-энелерибиз дуа кылат эле. Азырга чейин энем дагы айтат, каарыганда пейли куюң кетпесин деп дуа кылгылачы дейт. Чынында эле каарыганда пейил кете турган болсо,
болсо, бул жакшы нерсе болбой калат. Ошондон Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Эми караганда чокушпай, толугу менен бири-бириңиздерди урматтап, сыйлап, ал көтөрүлө турган болсо, сиз түшүп берсеңиз, болду. Эми чынында эле бир аз чыдап кое турган болсоңуз, чубак ажы айткандай, бири наргысы же бергиси кетет, ошондон кутуласыз, арман кыласыз, бирок кеч болуп калат. Азыр дагы эгер наргы бөлмөдө жата бер, мен биякта эле жатам, мен бияка эле жатам деп күйөөңүз кирип кеткен болсо, анда өтө жакшы. Жок, кел десе, сиз тарынып келбей койгонго укугуңуз жок. Барып туруп, ошол жерде не кыласыз? Баягы чычкан, мышык чычканды жегенде көзүнү жумуп алып жейт экен го. Биз ойлойбуз өтө рахаттап, жок, жийиркенден көзүнү жумуп алып жейт экен да. Сиз деле ушунчалык тажаткан болсо, көзүңүздү жумуп алып, адасыздан ошол жерде жата бериңиз. Кудай буйрса, жакшы болуп кетет. Я Рабби, саламатсызбы? Эмчектеги баласы чарчап калган аял чачын өрттөсө болобу? Өрттөсө баланын арабагы отко түшүп кетет деп укканмын. Я Алла, жок. Эмчектеги баласы чарчап калабы, дегеле атасы чарчап калабы, кимиси чарчап кала турган болсо, бул адам баласы ушунчалык урматталган, адам баласы ушунчалык сыйланган, адам баласынын ар бир мүчөсү урматтуу, ар бир мүчөсү сыйлуу. Ошондон бул чач сиздин мүчөңүз болуп эсептелинет, чач сиздин көркүңүз болуп эсептелинет. Аны урматтоо, негизи аялдын заты чачка тийбеш керек. Эгер көп эле узун болуп, желкеден ылдыйраак кыркканга күйөөсү макул болот болсо, кыркасыз, аны дагы өрттөбөйсүз, аны көмүп коесуз. Тырнактарыңызды дагы өрттөбөйсүз, көмүп коесуз. Эч бир адамга чачыны, тырнагыны, дегеле кайсыл бир мүчөсүнө өрттөшлүк бул уруксат эмес. Өрттөбөйсүз, күнөөкөр болосуз. Албетте эми эмчектеги балаңыз чарчап калган болсо, анын күйүтүүдөн ташташлык жок. Урматтаган, эмчектеги балагыңыз чарчай турган болсо, анда энелер сүйүнсүн, энелер кубансын, энелер болду, мени дозоктон парда болуп бейишке алып кете турган ахиреттик балам бар деп сүйүнсүн. Ооба, жаш наристе эмчекте жытыга той элексиз, ушунчалык көтөрүп кыйынчылык менен көз жарып алдыңыз эле, жакшы көрөт элеңиз. Алла сизден дагы жакшы көрөт экен, эртерээк алып кетти. Ал сөзсүз бейишке түшө турган сиздин ахиреттик балаңыз болот. Ага эч кандай кайгырбастан, балким кубаныңыз урматтуу турган, балким сүйүнүңүз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин 3 наристеси дүйнөдөн ошентип жаш кезинен өтүп кете турган болсо, ал адамдын бейишке кириши важип деген. Сахабалар экөөчү дегенде экөө болсо дагы, бирөөчү дегенден уялышкан урматтуу турган. Мына ошондон алар кылат, сизди иншалла дозокко парда болуп, атам кирмейинче, апам кирмейинче мен эч качан бейишке кирбеймин. Мени дагы кылан, антпесе алар кирбей турган болсо, мени дагы тозокко таштаган дейт. Алла Таала адилеттүү зат, эч качан ал наристени тозокко таштабайт. Аны менен кошо сизди дагы бейишке алып кирип кетет. Ошондон ага сабыр кылыңыз. Сабыр, пайгамбарыбыз айткан, иннама сабру инда садаматул ула, сабырдуулук биринчи соккусунда деген. Биринчи өлдү, чарчап калды дегенде сабыр кылыңыз, макулбу? Анан апарып көмүп, чачыңызды өрттөп, тытынып, арадан бир ай өткөндөн кийин пендечилик, Кудайдын иши экен да, муну кафир да кайталат. Мунун иманы жок да кайталат. Имандуусузбу? Ошону биринчи соккусунда сабыр кылыңыз. Алла Таала бардыгыбызга жеңилдик берсин. Эмчектеги чарчап кийинки сурооду берсеңиздер жакшы болот. Чарчап калган балага Курандын сообун багыштаса болобу? Эмчектеги чарчап калган балага Курандын сообун багыштасаңыз болот, бирок булар муктаж эмес. Сиз Курандын сообуну ата энеңизге, бир туугандарыңызга, жакындарыңызга багыштаңыз. Жок, алхамда ата энеңиз тирүү керек болсо, чоң ата, чоң энеңиз тирүү. Анда ошо тирүү кезинде ошолорго дагы багыштай бериңиз, урматтуу. Адамдар менден таң калып сурайт, кече ажылыкка барганда, умрага барганда менен сурайт. Куран 7 жол таваф кылып, сону кимге багыштайбыз дейт. Мага багыштагыла. Десем таң калат, сиз тирүүсүз го дейт. Тирүү кезинде багышта, эртең өлгөндө ала кетсин аны, урматтуу туган. Тирүү кезинде багыштай бериңиз, ошолор муктажыраак. Мен муктажмын, урматтуу туган. Тирүүлөргө дагы багыштасаңыз болот. Жаш эмчектеги балдар, булар күнөөсү жок, булар муктаж эмес. Ассаламу алейкум, гусул ала турган сууга кол салып койсо болобу, ысык же муздак экенин билиш үчүн? Ооба, эгер колуңузда нажас жок болсо, бир аз учуну салып билсеңиз болот, урматтуу туган. Болсаңыз боло берет, ысык сууну билишлик үчүн ал эч нерсе болбойт.
Ya Rabbi, albatta urmatgan ötө sonun suroolor, керектүү суроолор урматтуулган. Чынында эле кээ бир суроолорду бергенде сиз эмес, мен деле ойлонуп калып атам. Чынында эле урматтуулган, билбеген нерсени билгендерден сурашлык, бул өзү илимдүүлүк урматтуулган. Эгер билбесеңер, билгендерден сурагыла деп Аллах өзү өкүм берген. Ошондуктан сөзсүз билбеген нерселерди сурап, билип, үйрөнүп, ошого амал кыла турган болсок, Аллах Таала сизге дагы, мага дагы толук жардам бере турматтуулган. Аллах Таала сизди дагы, мени дагы ийгиликке жеткирет. Ассаламу алейкум. Сүйгөн кызыма кандай мамиле кылыш керек? Мага азыр жооп бериңчи. Азыр сизге жооп берем урматтуулган. Сүйгөн кызыңызга ата-энеңизди жөнөтүңүз. Сизди дагы сүйө турган болсо, эртерээк үйлөнүңүз. Анан бардык колуңуздан келген жакшы мамилеңизди ошого кылыңыз. Жок, ата-энеңиз билбейт, анын дагы ата-энеси билбейт, же болбосо ал сизди сүйбөйт, ага подход кыла бербең, ага чуркай бербең, күнөөкөр болуп эсептелесиз. Күнөөкөр болосуз. Ооба, урматтуулган, бизде көбүнчө айтылат, сүйүү өзү никеден кийин башталат. Чыныгы сүйүү, чындап эле нике болгондон кийин, анан чындап эле жакшы көрүп, урматтап, сыйлаган болсоңуз, сиз чындап эле сүйгөн болуп эсептелесиз. Никеден кийин, анан кийин адашыптырмын, шашылып алыптырмын дейт турган болсоңуз, анда урматтуулган, кеч калып калган болосуз. Ошондуктан эң биринчи сиз не кылыңыз? Аракет кылыңыз дагы. Чындап эле жакшы көргөн болсоңуз, ата-энеңизди жуучулукка жөнөтүңүз. Ал менен көрүшүңүз, жаккан болуп экөөңүздөр бири-бириңизге дал келген болсо, эртерээк үйлөнүңүз. Анан кандай мамиле кылып, жакшы мамиленин кандайын кылсаңыз дагы ал татыктуу. Бардык жакшылык ишке ошол сүйгөнүңүз татыктуу, бардык жакшы мамилеге татыктуу. Ошол колуңуздан келишинче жакшы мамилеңизди кыла бериңиз. Я Rabbi, мына ошондой кызыктуу суроолор менен биргеликте алхамдулилла биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында сүйлөшүп жаткан учурубуз. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, акыйкатта биз ар дайым Кудай буйрса, мына ошол ар жуманын 3-күнүндө саат 7-ден 8-ге чейин ушул сиздер менен түз эфирде баарлашууга, билген нерсебизди айтышыбызга буйрса даярбыз. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Анан бул жерде айтылган сөздөр Кудай буйрса ушул Марватовнун өзүнүн YouTube'дагы каналынан, ошондой эле биздин Нарк медиа каналыбыздан кайталап көрсөңүздөр болот. Кийинки чыгышыбызга дагы билбеген суроолоруңузду жазып даярдап койсоңуз дагы болот. Студияда бензин канча экен устаз? Саудияда бензин канча экен? Саудияда 2,5 риал экен. 2,5 риал болгондо аздын биздин акча менен доллар көтөрүлдү. Биздин сом менен 23, 46, 52 сом болуп калат экен. Мына ушундай 52 сом. Алардын өкмөтү дагы толук түшүндүрүптүр. Биз мына ошентип экономикабызды көтөрүп алайлы деп элге дагы туура түшүнүк бериптир. Эл бензин кымбаттады дейт. Биздин акча менен 56 сом болуп калат. 55, 56 мына ошондой. Анан алардыкы чынында эле, я Алла, ушунчалык машина көп, бензиндери таза, бир бензиндин, бир солярканын жыты чыкпайт. Ошончо машина бир түтүн көрүнбөйт. Мен ойлоп калдым, алардын 92си биздин 98 дейле болсо окшойт деп элечи. Канчалык кымбаттаган, бирок ошондой болсо дагы алар не кылат? Шүгүрчүлүк кылып туруп кенен. Ага караганда бизде андан дагы кененирээк. Себеби биз тойдо эле, бир эле тойдо өзгөчө улак бергенде, өзгөчө урматтуулган кафе, ресторанга барганда каалагандай чачып атабыз го. Анан дагы не жетпей атат. Ошондуктан айтам, бардыгы шүгүрчүлүк кылалы. Иманды күчөтүш үчүн эмне кылыш керек? Ажеке, имандын сөзүнү көбүрөөк сүйлөш керек. Кайсы нерсе жок болсо ошол нерсеге менет кылыш керек да, туурабы? Ошондой эле иманды күчөйтүш үчүн сиз имандын сөзүнү көбүрөөк сүйлөңүз. Калгандарга даават береңиз. Канчалык деңгээлде билесиз, ошондой эле. Имандын сөзү эч качан бир кассета болбойт. Бирөөгө айтсаңыз, кече эле айтыңыз, дагы айта бересиңби? Алланын улуктугу, иман сөзү айта бериңиз. Сахабалар, пайгамбардын достору бири-бириге айтат эле, кел имандашалы дейт эле да. Кел, мен сага билген нерсемди айтып берейин, билет, наргы деле билет, ал деле буга айтып берет. Ага айткан сайын, урматтуу менин бир тууганым, биз айтканда бирөөдү үйрөтөйүн, башкарайын, тартипке салайын эмес, мен өзүм оңолоюн деп айтабыз да. Мен өзүм оңолоюн. Мен азыр канча айта турган болсом, ал менин өзүм үчүн. Себеби давачыларда жакшы бир мисал бар. Алар айтат, топту дуалга урсаң, стенага урсаң, теш өтүп кетеби? Жок, кайра өзүңө келет да. Кудду буну ушул сүйлөп аткан сөзүбүз бул өзүбүз үчүн, өзүңө келет.
Biz дагы алсыз пендебиз. Ооба, Аллах хасонада кичине өзгөчөлөп илим берген. Илимибиз болушу менен бирге периште эмеспиз, үлгү эмеспиз. Бизде кемчилик толтура, күнөө дагы дал ошондой толтура. Бирок билип коюңуз, урматтуу алымдар дагы күнөөкөр экен. Ооба, күнөөкөр, периште эмес. Илимдүүлөр дагы күнөөкөр, урматтуу. Бирок Аллах Таала хадиси кудусда айткан, мен ушулардын күнөөсүн кечирейин деп илим бергенмин деген. Күнөөсүн кечириш үчүн гана Алла Таала илим берген. Ошондон алардан илимдүүлөрдөн тилиңизди тартыңыз, аларды көп гыйбат кыла бербеңиз. Жакшы жагы болсо алыңыз, жаман жагыны жаап коюңуз. Намаз убагы бир туугандарды кантип намаз окусак болот, даватка чыкпайт. Намаз окубаган бир туугандарды кантип намаз окусак болот, даватка чыкпайт. Я Алла, ар биринин жолу ар кандай. Ким кайсы нерсени жакшы көрөт, ошол намаз окубаган бир тууганыңыз. Ошол жакшы көргөн нерсесин берүү менен бирге андан кийин айтыңыз. Мисалы, ата энеге чынында эле дават кыла албайбыз, намаз окубай турган болсо, аларга намаз окуган Айшата, Айша энеңиз туурасында көп айта бериңиз. Паланчы Айшатам намаз окуйт экен, 5 мал мешитке барат экен. Паланчы Айшатам намаз окуйт экен, балдары менен биргеликте сафта турат экен. Ошол Айшатабыз намаз окуп, намаздан кийин дуа кылат экен. Тиги деп намаз окугандарды аларга көбүрөөк айтыңыз. Ооба, мага бирөө өтө үлгү болду, мен үчүн таасир болду, балким сизге дагы таасир кылат. Намаз окубаган досторубуз бар, намаз окубаган жакын туугандарыбыз бар, намаз окубаган чынында эле катташкандарыбыз бар. Бир адам айтып берип атат, мага өтө таасир болду, урматтуу, балким сизге дагы таасир болор. Досу намаз окуйт экен, бул өзүнүн үй бүлөсү менен намаз окуйт. Я Алла, өзүнүн үй бүлөсү. Бир күн досу телефон чалып калды. Дос, каяктасың? Үйдө. Аяшчы. Аяш. Алда үйдө не болду? Айтып кой, тамак кылып турсун, мен барам. Болду, келе бер дептир. Деп койгондон кийин үй бүлөсү менен кеңешиптир. Ана дос келе айтат, кандай кылабыз? Ал намаз окубайт. Дегенкен аял айтыптыр, кандай кылат элек? Аяш кайсы тамакты жакшы көрөт? Мен ошону кылайын. Анан мен анын алдыга отуруп алып, мен дават бермек белем. Өзүңүз бересиз да. Мен тамакты жасайын. Макул бу, макул. Чоң баласынан сурады, балам сен не дейсиң? Кандай кыласың? Айшатаң намаз окубайт, канткенде ошол намаз окуп калат. Десе баласы ойлонуп отуруп айттыр, анда мен ушул жай намазымды, намаз окуган жай намазымды Айшатама белек кылайын. Айшата мынага намаз окуп жүрүң деп белек кылып коеюн, балким окуп калат. Өтө жакшы. Экинчи баласынан сураптыр, сен не дейсиң? Десе экинчи баласы да ойлонуп туруп, Айшатам көйлө олтурабы? Билбейм, неге? Эгер көйлө олтуруп, пешин намаз убакыт болуп калса, мен кумганга сууду даярдап келип, Айшатама берейин. Айшата, манеке суу даяр. Не кылам? Тарат алып келиң, пешин болду, намаз окуйл деп айтайын. Барып дарат алып келсе керек. Же уруш бере. Жок эми, сен урушпаса керек. Макул, өтө сонун фикир. Ушуну кылайлы. Кызыдан сурапты, кызым, сен не дейсиң? Десе, кызы дагы караңчы намаз окуган үй бүлөнүн фикирини, оюну. Кызы ойлонуп туруп, чоң байкем жай намаз берсе, бул суу даярлап берсе, сууду мен даярлап берсем жакшы болот эле. Бирок анын фикири макул, өзүгө неме кылсын. Мен таптым. Мен Айшатам келсе, патинкесини, чокоюну кремдеп, таптаза кылып жалтылдатып коеюн. Кандай дейсиз? Өтө сонун. Келгиле, ушундай кылабыз деп чечилди. Досу келди, эч нерсе менен иши жок, дардаңбай. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшы. Аяш кандай, жакшы, жакшы. Тамагың пышайын дедиби? Азыр пышып калат, кеңири отуруп туруңуз. Болду, мына ошентип сөздөн сөз чыккандан кийин чоң баласы келиптир. Айшата, мына бул жай намаз сизге. Неге? Намаз окуп жүрүң. Дегенкен Айшатасынын дәми чыкпай калды. Жөнүнө кой. Ал бер, уулуң берди, ал. Майли, өмүрлүү бол балам, өмүрлүү бол деп кызарып, тазарып, сөзөгө уланып даган болгучу эле чынында эле пешин намазы болуп калган экен. Экинчи уулу келиптир. Айшата, мына суу даяр. Неге? Тарат алып келиң, намаз окуйбуз. Десе, досуну карайт экен, кабагын салып, сен айттыңбы дегенде. Анан бар, аяшуулуң берип атат. Эгер дарат алганды билбесең, айт, үйрөтөт сага. Десе, неге билбейт экенмин? Билем эле, окуп эле жүргөнбүз да биз дагы. Деп эле чыгып эле чокойуну, патинкесин таппай калыптыр да. Ал кайсы патинкени издеген? Чаң баскан патинкесин издеген да. Караса жалтылдап кремделип патинкеси турат. Ошону кийип алып барып, туалетке кирип алып, ушунчалык ыйладым дейт.
жер жарылып кетпеди же мен кирип кетпедим. Ошондон бери уялгандан эле намаз окуп жүрөм дейт урматтуу. Мына ошондой өтө таасирлүү келе жатканда келеткен деп эле отурсаң, бардыгыбыз үй бүлө менен фикир кылайлы. Аназ намаз окубайт, эркек болсо жай намаз берейли, допу берейли, таспи берейли, аял болсо жолук берейли, мындай нерсе берейли деп берип, аны дагы кызыктыра турган болсок, иншалла алар түшүнбөй жатат. Эгер түшүнүп эле намаздын акыйкатын билип кала турган болсо, бизден дагы бекемирээк, бизден дагы такыбараак болушуна толук ишенемиз урматтуу. Караң, эми биз эч кандай нерсени түшүнбөй эле намаз окуйбуз, кандай рахаттанасыз да, Эгер алары дагы келип калат болсо, дал ошондой рахаттанат урматтуу. Мусулмандар эмне үчүн кыйналып жатышат дейт. Мусулмандар акыйкатта өзүнүн мусулмандык ишини аткарбагандыгы үчүн кыйналып жатышат. Дагы кыйналат урматтуу тууган. Себеби максатыны аткармайынча кор болот. Кор болуп келген боло бересиң. Ошондон Алла Таала пайгамбарларды эмне максатта жөнөткөн? Ар бир мусулман ошол пайгамбардын ишини кылмайынча, деги эле сахабалардын ишини кылмайынча, мурдагы үммөт кайсыл жолдо оңолгон, кайсыл жолдо даражасы көтөрүлгөн, кайсыл жолдо ийгиликке жеткен мусулман ошол жолго түшмөйүнчө кыйнала берет, азаптала берет, кор боло берет. Ошондон ар бирибиз келген максатыбыз Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарышлык, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем кармап, ошол өзүң жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө айтып жеткиришlik. Качан мына ошол амалды кыла турган болсок, андан кийин урматтууган, бар болсо шүгүрчүлүк, жок болсо сабырдуулук, Алла менен байланышуу болот, Алла менен мамиле кылуу болуп эсептелет. Мурда айтканмын, дагы айтам, эгерде азыр 25 жаштагы бала, жок, 15 жаштагы бала, 15 жашар бала 25 жаштагы балдар менен бирге өсүп чоңойгон болсо, ал баланын түшүнүгү, ал баланын кыргызору бардык 15 жаштагылардан жогору болот. Эми өзү менен тең 15 жаштагы балдарга келип, манандай кылайлы, мындай кылайлы десе, баары таң калат. Ой, ананы кара, чоң атамдай эле сүйлөйт го, киши ваш дейт. Неге? Алардын акылы жетпей турматы тууган. Эми ким китепке окуса, ким китеп менен байланышы көп болот болсо, мунун даражасы, мунун деңгели китеп окубаган бардыгынын деңгелиден жогору болот. Я Алла, эми кимдин байланышы Алла жана анын элчиси пайгамбарыбыз боло турган болсо, ааламда мындай деңгел жок. Мындай түшүнүк эч жерде жок. Ошондон бардыгыбыз Аллах Тааланын өкүмүнө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайтуунун аракетини кылайлы. Жөнөкөй эле айыл башчы депутаттар менен, министр менен жүргөн болсо, ал айыл башынын неси түшүнүгү, ал адамдын айткан сөздөрү бардык айыл башчылардан жогору болот. Мына ошондон мүмкүн болушунча жогорак менен байланышып, жогорак менен жокорку деңгелдеги зат менен мамиле кыла турган болсоңуз, иншалла кыйналбайсыз, иншалла бекем руханий рахат менен жашайсыз. Алла разы болсун устаз. Амин. Аллах Таала сиздерден дагы, бизден дагы бардыгыбыздан разы болсун. Аллах Субхана Таала мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Субхана Таала бардыгыбыздан разы болсун жана бардыгыбыз Аллах Тааладан разы болойлу. Алла разы боло турган амалдарды кылайлы, анан Аллах Тааланын ыраазычылыгын талап кылып сурайлы. Мына ошондон урматтуу менин мусулман туугандарым, акырда айта турган сөзүбүз, албетте оңолойлу өзүбүз. Бардыгыбыз өзүбүз оңолойлу. Мен оңолоюн. Мен оңолсом бүткүл аалам оңолот. Бардыгыбыз шүгүрчүлүк кылайлы. Алхамдулилла, өтө сонун заманда жашап атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки Алланын берген өтө чоң неаматы бар, бирок адамдардын көпчүлүгү мындан кафилетте. Муну билбейт. Биринчиде ден соолук, экинчиси бош убакыт. Адамдардын көпчүлүгү муну билбейт. Бош убакыт бул телефон чукулап, телефон ойноп, WhatsApp'ка кирип, же болсо Facebook'та отуруп, ошонун 5 саат, 10 саат таңдатып бере турган нерсе эмес. Урматтуу тууган, бош убакытыңыз балдыбы? Кичине болсо дагы Куран окуп, кичине болсо дагы дуа кылып, кичине болсо дагы сежде кылып кала турган учуру. Андан кийин ден соолук. Акыйкатта ата бабабыз бул туурасында ачык айткан, биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дегендей. Чынында эле ден соолугуңузду барында ганимат билип калыңыз, ошону өтө чоң байлык деп туруп, ушул экөөнө шүгүрчүлүк кылып калыңыз. Ансыз деле мына Чилдеде кышта олтурабыз. Аалымдарыбыз айткан, кыш мезгили момундар үчүн Алланын берген рахматы. Алланын берген рахматы кыш мезгили. Неге? Түнү узун болот,
Булар түнкү намазды окуйт, тахажжуд намазын окуйт. Күндүзү кыска болот, булар орозо кармайт деген урматтуу тууган. Май айында келгенде эле телефон чалып каласыз го. Устаз кышында кармап берсе дагы болобу деп. Карма, мына кыш келди. Канча карзың бар? Карма, ошол карыздарың бүтүндөй төлөп берип кой. Түн узун тахажжуд намаз окуп коюңуз, Аллахтан сурап коюңуз урматтуу тууган. Акыйда деген эмне жооп берип коесузбу? Акыйда деген сөз негизи сөздүк мааниси байлоо деген. Байлоо. Акыйда бул шариаттагы мааниси Аллахтын бирдигини, Аллахтын жалгыздыгын билип, жүрөккө байлап койгонуңузду мына ошону акыйда деп коет. Ишеним Аллага болгон, Алланын жалгыздыгына, Аллахтын бирдигине, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбар экендигине ишенип, шар'ай нерсеге толук ишенип, ошону жүрөккө байлап, чечилбей турган кылып коюшуңуз мына ошол акыйда болуп эсептелинет. Акыйкатта урматтуу тууган, мына ошону менен гана фиркалар бөлүнөт. Акыйда менен гана көптөгөн маселелер чечилет. Мына ошондуктан албетте биз урматтуу тууган, кармаган акыйдабыз Матуриди, имам Матуриди. Мына ошонун акыйдасындабыз, имам Азамдын Фихул Акбар акыйдасындабыз урматтуу тууган. Көпчүлүгү таң каласыздар, имам Азамбыз дейсиңер дагы, эмне үчүн имам Матуридини айтасыңар? Анткени ал ошол имам Матуриди имам Азамдын шакирти болгон. Экөө бир эле нерсени айткан урматтуу тууган. Ошондуктан көпчүлүгү таң кала берет. Биз имам Азамбыз, силер Матуридисиңер, силер тиясыңар, тигилер силер мындайсыңар, акыйдаңарды билбейсиңер дейт урматтуу тууган. Алхамдулилла, биз өзүбүзгө жараша окуп келгенбиз, картошка казып келген жокпуз, тезек терип келген жокпуз. Ошол урматтуу тууган, сизге толук жардам бере албасак дагы өзүбүз түшүнүп, толук акыйданы түшүндүрүп бере алабыз. Урматтуу тууган. Мына ошондуктан мүмкүн болушунча ар бирөөбүз өзүбүздүн машалла имам Азам Ханафи мазхабындагы ошонун акыйдасындагы аалымдарыбызды, устаздарыбызды бекем кармап, ошолорду уга турган болсок, иншалла адашпайбыз, иншалла динибизди дагы алдыга жылып, элибизди ынтымакта, биримдикте сактап кала алабыз. Я Рабби, мына ошентип урматтуу туугандар, биздин бөлүнгөн убакыттагы акырына келип калды. Мына ошондуктан эң негизгиси бардыгыбыз не кылайлы? Тобо кылайлы Аллах субхана тааладан. Я Алла, толук шүгүрчүлүк кылайлы. Ушул убакка чейин канчалык ийгиликке жеткен болсок, толук шүгүрчүлүк кылайлы. Жетпей калдыкпы? Тобо кылып Аллахтан кечирим сурайлы. Урматтуу тууган, акыркы сөзүм. Мурдагы учурларда свет өчөт эле, билебиз, Анан шам чырак деп коет, свеча, ошол жагылат. Апа кызыга айтып туруп, кызым барып карачы, свеча канчалык калыптыр, кечегидей өчүп калбасын. Барып көрүп келип туруп айтып атат, апа ушунча эле калыптыр. Апа ушунча эле калыптыр. Айткан жок, апа мананчасы күйүп кеттир деп айткан жок да. Неге? Ушунча эле, себеби күйгөнү күйүп кетти. Эми эң калганы бизге көңүлгө алына турган калган нерсе да. Биз колдонгон буюмдарыбызды, иштеткен оокаттарыбызды, нерселерибизди, жашап аткан күнүбүздү канча калганын, өзүбүзгө керектүү нерсени канча калганын бардыгыбыз билебиз. Бирок өмүрүбүз канча калды, аны билбейбиз, урматтуу тууган. Ошондуктан өткөнү макул өтүп кетти. Афаллах амма салаф, Алла таала аларды кечирсин, калганын сапаттуу пайдаланып калайлы. Барыбыз айтат, бир мешок un алдым эле, жарымы калды. 5 литр май алсам, 2 литри калды. 5 килограмм картошка алдым эле, жарым килограмм калды. Мен 10 күнгө келдим эле, 3 күнүм эле калды. Биздин акыркы күнүбүз эртең кетебиз. Бир мамлекеттен экинчи, же бирөөнүн үйдөн өзүңүн үйүнгө, 1 сааттан кийин кетем. Айтыласың, бирок биз канча убакыт жашай алабыз? Канча калды? Анысы белгисиз. Ошондуктан урматтуу туугандар, акыркы калганына толук шүгүрчүлүк кылуу менен биргеликте сапаттуу өткөрүүгө Алла таала өзү жардам берсин. Илахи амин. Я Рабби, ушундай жерге жеткиргениңе шүгүр, адам кылып жаратканыңа шүгүр, ырыскы бергениңе шүгүр, көргөзгөн күнүңө шүгүр, берген белектериңе шүгүр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып жаратканыңа шүгүр. Я Аллахым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өңүздө көрбөдүк, түшүбүзгө киришини Аллахын насип кылгын. Акыркы кыяматта пайгамбарыбыздын шафаатын насип кылып, жаннаттан орун берип, ошону менен
birgelikte özüңdün жүзүңдү көрүштү Аллах насип кылгын. Rabbana atina fid dunya hasana va fil ahireti ve qina azabennar. Ya Rabbi elibizge, jeribizge, mamleketibizge, koşuna mamleketlerimizge tınçılık bergin. Ya Allah'ım koşuna mamleket Kazak bir tuğandarыбызda ya Allah'ım tınçlık hareketти. Ya Allah'ım uşularda tınçlık menen, ынтымактык менен, биримдик менен, эч кандай кан төгүлбөстөн, эч кандай өлүм житим болбостон ya Allah'ım esen aman uşulardan işlerini oңой жана жеңил кылып туруп, жакшылык жака чечип бергин. Албетте алар дагы биздин бир туугандарыбыз, биздин кошуналарыбыз ya Allah'ım жалпы мөмин мусулмандардын ортосуна тынчтык, биримдик, ынтымак бергин. Өзгөчө кошуналарыбыз менен ынтымакта, биримдикте, тынчтыкта түшүнүү менен жашашты насип кылгын. Rabbana atina fid dunya hasana va fil ahireti ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.